Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Ушул жалгыз ядро катары жалгыз Алла жалгыз дегендей жалгыз Кудай катары ушул менде болуп аткан жаңылык, менде болуп аткан ачылыш, менде болуп аткан чечим менен аалам, адамзат, табият айланат. Ошондуктан болгон жаңылыктарды ушул керек болсо бир күндө, 2 күндө чыгарып берип турайын дедим силерге. Менде мындай жаңылыктар бар. Мен Кудайым деп чыкканда орус тилдеби, тажик элинеби, өзбек элинеби, казак элинеби, кыргыз элинеби мындай жеткиликтүү болду. Себеби ошо мен Кудайым деп чыгып, анан Сооронбайды сен алып кете албайсың, кыргызды куткарыш керек. Кыргыз дая, өзүң дая, жакындарың дая бийликти өткөрүп бер, мындай мирным путем десем болбой, анан ошо Кудайым деп атат деп жанагы кошоматчы Улукбек Ормонов баштап, Асылбек баштап зам министрди чакырып 2019-жылы диний башкармачылыкты ошо көзөмөлдөрүнү чакырып айторунан ошол иш козготту эле. Эми ал кезде мен ошол мен Кудаймын экенимди айтып чыккам. Андан бери 3 жылдын жүзү болду. Ал 2019 октябрь айлары эле, август, сентябрь айлары эле 3 жыл болду. Эми болуш чындык мындай. Мен чын эле Кудаймынбы? Чын эле ааламды дагы, адамзатты дагы, табиятты башкарамбы? Менин оюм менен дүйнө тегеренип тегизделеби? Ушулар жөнүндө мындай улам кичине түшүнүктүү кылып айтып бергим келип атат. Чындап эле ушу Кудай жерге түштүбү? Чындап эле ушул табият бейишке айланыш керекпи? Адамзат периштелик сыпатка жетиш керекпи? Себеби мындай. Адам жаралгандан бери көп эволюцияларды басып өтүп, жаралганда эми календарь болгон эмес да, цифра болгон эмес, ай санак, жыл санак, тамгалар болгон эмес, дин болгон эмес, тарых болгон эмес, мүмкүн сүйлөө мүмкүнчүлүгү болгон эмес. Анан турмуштун мукташтыгынан сөз чыккан. Ошол эволюциялык жолдор менен турмуштун мукташтыгынан тамга колдонгон, тил чыккан, сөз турмуштун мукташтыгынан бош үйбү, кылычбы, найзабы, темирби, техникабы, нефтиби, газбы турмуштун мукташтыгынан үй салынып, шаар курулуп, мектеп, детсад. Ушунун баары эволюциядагы, ошону эволюциялык жолдорду басып өтүп, адамдын гени дагы жетилип, сөөгү да жетилип, ошо бош жаткан кара куш мээси ушу 21-кылымда жаңы доордо ишке түшкөндүктөн анан Кудай эми ошо улуу элден, улуу журттан ошо 68-жылы телосын жаратып, кийин ошо энерге катары аны кийип, адамзатты өстүрүп кетиш үчүн, адамзатты бир эскичилик жашоодон чыгыш үчүн энерге катары кирди, же жан катары кирди. Жана адам өлгөндө деле таны муздап кетет, живой эмес, гневой болуп кетет десек болот. Жаны болсо ал адам жашай берет живой бойдон. Мейли төшөктө жатса деле. Ошол сыяктуу жан катары кирди дагы Абдуллаевдин телосы, эски Абдуллаевдин телосы, бул аткаруучу. Бир кыры
мындай адамдык тил менен түшүндүрүп атам да. Абдуллаев жаралганда Кудай теоласы жаралып жерде. Анан 70 жыл, мындайча айтканда, Кудай жок, 30 жыл, ошол 70-нчи жылдан 68-нчи жылы ал жерге жаралып келсе, ошол 98-нчи жылы адамзатка шарт укугуча 30 жыл өтүп атат да. Кудай жок жашоо болгон. Ошон үчүн арбайлар да эч иш кыла албай, адамзат да өз билгенин кылып, анан эми ошо азыр эски Кудай жан Кудайга айланып, ал мурун энергия Кудай болгон болсо, азыр материя адам Кудайга айланып, анан ал жүзүн ачып, мен Кудаймын деп, жерде Кудай көбөйүп алды, бийликтегилер, байлар, криминалдар, менменсип ар бир адам өзүнчө Кудай болуп алды деп. Анан эми ошондуктан анан Кытай башкарбайт, Америка башкарбайт, Россия, Турция, Европа башкарбайт. Кудай келсе Кудай башкарат да. Анан вирус жөнөтүп, куюн жөнөтүп, булут жөнөтүп, экономикасы менен кыйынсынган адамдар, бийлиги менен кыйынсынган адамдар Кудай болуп алган да. Жоюш керек да, Кудай келсе анын баарын жоюш керек. Аны өзүңүздөр күбө болуп атасыздар, мына дүйнөдөгү ошол жалгыз ядро деген осько карап айланат го, саат деле, дөңгөлөк деле. Ошол менмин, жалгыз Кудай. Мен күнү түнү оюм менен иштейм, энергиям менен иштейм. Эми бул адамзаттын акылы жетпейт ал нерселерди айтып отурганга, анткени ал баягы бирөө көрүнүш көргөндөй эле мен башка бир нерсе көрөм, адам көргөн көрүнүштөй эле бир башка ишти бүтүрөм. Ошентип мына азыр көрүнө Кудай, көрүнө адамзатты, дүйнөнү башкарып атат. Кудайдын жаралып келүү максаты же болбосо бул дүйнөгө, могу жер жашоосуна ошол керек болгон экен. Жер жашоосу бузулуп, адамзат ар кандай жолго түшүп, ар кандай тармак агындар көбөйүп, адамзат ар кандай мыйзамды ойлоп таап, ошо ойлоп тапкан мыйзамдары, куралдары адамзатка ажал-азап алып келген кезде Кудай келип, ал энергия менен иштейт. Анан эми ошо Кудай жаралып келдиби деп дагы бир мындай ойлонсоңуздар, бир кезде бир улуттун башына күн түшкөндө эми баатыр жаралган да, анан куткарган. Манас бабаны айтабызбы, Чыңгызханды айтабызбы, Осмон империясын айтабызбы, бир 500 жыл турган бийликте. Буйрук ошол болгон да. Ал кезде ошо кара күч заман болгон, ошо менен кайтарган, ошо менен башкарган. Бир кезде пайгамбар, мен Кудай менен сүйлөшүп атам, Кудай мынтип айтты, оюма салды, же көрүнүш көрүндү, же көкүрөгүмө салды, же жастырды дегенде деле аны деле кабыл албаган да. Ал деле адам арасынан чыккан да. Анан азыр пайгамбар келсе деле ал баары бир адам укпайт. Анткени адам көптү. Кудайды деле урбайт аларчы, азыр адам. Алардын Кудайы байлык болуп алды, бийлик болуп алды, акча болуп алды, жан сактоо болуп алды. Анан ошол Кудай келип, мындайынан баарын карап отурсаңыз, андар ошо эски Кудайдын дейбизби калыстыгы, же жаңы Кудайдын калыстыгыбы, ошо улуу кыргыздан чыкканы. Улуттардын дагы, кыргыздын дагы бул жашоого жаралуу максаты бар, ар бир адамдын. Анан ошо улуу калыс, тегиз, ошо төрөлгөндөн бери чынчыл, менин мүнөзүмдү деле мындай карап келгөндө анан эми
Кудай, жан Кудайым эмне кылат экен? Кудай болсоң да мага акча берип койбойбу, машина берип койбойбу дегендер деле бар да, анда минтип эле бүтүрүп койбойбу деп. Жок. Жан Кудайдын бир өзүнүн талабы бар. Мисалга, жаңы начальство келсе деле анын талабы бар да. Эскидей эмес да. Жаңы Кудайдын талабы мындай. Адамдан ашык нерсе деле сураган жок, бирок ошо Кудай өзү, Кудай мен мисалы ошо ааламдагы кезимде адамды кандай жаратсам, ошол эле талапты коюп атам азыр адамзатка. Ошол талапты түшүнбөгөндүктөн, аткарбагандыктан эми адам кырылып кетет. Анткени болуш чындыкты айтпасам болбой атат да. Анан бул жаңы Кудайдын же ошо Кудайдын талабы кандай дегенде, адамды табиатты жаратканда 5 кылып жараткан. Адамзатты жаратканда улуу кылып, жаратуучу кылып жараткан. Калыс, тегиз, ошо Кудайдын өзүнө эле окшош бир көчүрмө кылып. Анан эволюцияларды басып, адамдын мындай жашоосу өнүккөн менен ошо жаралгандагы кереметин, касиетин, калыстыгын, кайтпастыгын, чынчылдыгын жоготуп ийген. Ошого эле кайра башатка кайт деп атат да жаңы Кудай. Табиат башатка кайтат, бейиш болот. Мына ошого бар айтат. Түндүк түштүк муз океан эритип атам. Чөлдөр көлгө айланат. Табиат өзү бейишке айланат. Адам башында ошо периште болуп жаралган болсо, ошо периштедей сыпат. Эми кайра ошо пендешиликтен чыгып периштеликке жетиш керек. Бүгүнкү күндө эми адамдын жашоодо жашап аткан жашоосу туурабы деп ойлоп көрсөңүздөр, туура эмес. Тан жана бизде мынтип коет го, ден соолук жакшыбы деп коет го. Ден деген эми тан, тело. Иште жан. Анан кан. Ушу үчөөнөн турат да бизде. Адам жаралганда ушу үчөөнөн жаралган. Үчөө биригип бир адам болот да. Мисалга, каны жок болсо тан жашабайт эле. Кан айланып туруш үчүн, жан болгон үчүн кан айланат. Жүрөк кан менен айланбайт да, жүрөк жан менен айланат. Иштейт. Мынтип, жан менен, нерв менен. Кийин ошо жаны начарлаган кезде жүрөк каны деле турат, таны деле турат, жүрөк жан жок, сокпой калып өлүп калып атат да. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн бул жаңы Кудай Арстан Алай медицинаны дагы өлбөстүктү да ачып берет. Медицинада бүгүнкү күндө жан деген түшүнүк жок. Алар капельница коет, дары берет. Көрдүңүзбү? Демек, адамдын акылы баары Кудайга жетпейт. Ошол жан тандын ичинде жашайт. Жан болгон үчүн тан, кан тирүү жүрөт. Тан, кан жан үчүн кызматта. Жан бул дүйнөгө ошо периштедей эле кызматка келген. Ааламдан келсе ошо түшүнүктө эле келет да. Ошондуктан жан бул энергия, жан өзү бир дух, арбай, ангел. Адамдын корпусу ошол эле сыпатта болуш керек эле, ошол жандай, ангелдей, периштедей, духтай, арбайдай, баары бир эле, бирок баягындай. Ар ким ар кандай атаган үчүн айтып атам. Улуу күчтөр. Жан салынып, тан пайда болгондо бүгүнкү күндөгү адам эки көз алдырып, ошо көз жаман сөздөн, көрө албастан, ички жан дүйнөсү бузулуп, ичи тарып, көңүлү чөгүп, өлүм ошондон пайда болуп атат.
арыздашуу, атаандаш ошондон пайда болуп атат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошол мындай Кудай болсок дагы ошо кыргызды куткарып калайын деп бир эмес 3 жолу президенттикке талапкерлигимди коюп, улуулук өткөрбөсө, доордун талабын билбесе, башатка кайткарып, периште дух арбайлык улуулук сыпатка жеткирбесе, кыргыз кырсыктап кетет. Кыргыздан Кудай чыккандан кийин кыргыздын жерине, элине да энергия түштү. Энергия жерине, элине түшкөндө кыргыз эми бук боло берет, мындан ары бунт боло берет. Эпчилдик менен өстүрүп куткарып албаса болбойт. Ошол энергия түшкөндүктөн 13 жашар кыздар төрөп салып атат. Мына 13 жашар кызды площадьтан өйдөрөп, эски прокуратуранын зданиясына алып барып, блогер бала зордуктаптыр деп атпайбы? Эми зордуктадуу эмне болсо да мамиле болду да. Антип эле зордуктасын, чыңгыртып эле. Анан эми энергия болгондуктан ошо кенедей 13 жашар 6 класстын кызы, 7 жашында мектепке кирсе дагы 6 класстын кызы боосуп 7 класста төрөп койду. Энергия түшкөнүн билиш керек болуп атат. Жер эмне болуп атат? Вирус деген деле өзү ал пандемия эмес, ал эпидемия эмес, ал энергия дедик го. Ал деле бир абанын составына киргенде адам ошого жараша психологияда жашабаса, жанагы адамдын таны, жанды көтөрбөй калып атат да. Каны көтөрбөй, ошон үчүн каны коюлуп, анан өпкөсүнө берип, анан өлүп кетип атат. Ошондуктан Арстан Алай Кудай эле эмес, мына куйруктуу жылдыз делет. Куйруктуу жылдыз деген асманда планета, көзгө көрүнүп көрүнбөгөн бир планета болот экен. Мына куйруктуу жылдыз деген китеп бар. Бул Арстан Алайдын касиети, эмне иш кылат, кандай бириктирет. Эми ааламда планета. От жылдыз деген дагы бар Арстан Алай жөнүндө. От жылдыз бул Марстын энергиясы жерге түшкөнүн. Орус тилинде деле Марсты огненный планета деп коет экен. Ошон үчүн түндүк түштүк муз океандын жоюлуп атканы. От жерге түштү да, энергия жерге түштү. Арстан Алай жер эне дейлет. Анын да энергиясы баягы ядро деген ошон үчүн аталат экен да. Ааламдагы күчтөр дагы, инопланетян периштелер кайда жашайт дегенде планеталарда жашайт да өзү. Анын ээси жерге түшүп келсе энергия катары, бир адамды кийсе, жеринин энергиясы кийсе, адамзаттын энергиясы кийсе, адам ата баштаган, анан 3 дүйнөнүн огу болуп туруп атат да. Жаңыдай Арстан Алай. Ошон үчүн мен вирус жөнөтөм дегенде ким аткарып атат? Ааламдагы күчтөр барып аткарып атат. Жерине силкинип, от, суу, таш, аба өчпөс от болуп, Арстан Алай өчпөс от. Чын эле Кудай жөнөткөн отту өчүрө албай атпайбы? Самолеттоп, вертолеттоп 10 000 деген өчүргүчтү бар, өчүрө албай. Кудай жөнөтсө кантип өчүрөт аны? Айласы кетип. Арстан Алай түгөнбөс суу, Арстан Алай өлбөс күн, Арстан Алай бул дүйнөнүн абасы, ошонун баарын ядросу, ээси болуп экен да. Кудай деген ошол экен да. Баарын кармап турат экен. Ошондуктан мына эски агым диндегилер кайсы динде болсун, мисалга мына кайсы ишенимде болсо деле сактанып калайын деп атат, бирок сактана албай атат да. Тетирсинче ошо дин лидерлери кырсыктап атат, өлүп кетип атат. Индияда деле ишеними бар экен, уйга болгон бу бир легендасы бар. Вируста уйдун кыгын тогун эсип алып жуунгандарды көрсөттү го. Ыйлап сураңгыла деп ыйлагандарды көрдүк го. Ыйлап. Мисалы Чүкүр Нарматов. Демек көрдүңүзбү, эски Кудай жок. Ал энергия катары бир адамды кийди. Анткени эки дүйнө биригип атат. Асманда арбай периштелер келип туруп адамды кийип, ошон үчүн асманда эчтеке калбай, ошо кыргыз дүйнөнү башкарат деген ошол болуп атат. Пендечилик жашоо жоюлуп атат, эки дүйнө жоюлуп атат. Аалам жоюлду, арбай периште Кудай.
Ал жерге түштү дагы эми мисалга мени кийгенде мен пенде болбой калдым да. Мына эки дүйнө жоюлду. Мен пенде болбой калдым, эски Кудай жоюлду, ортодон бир дүйнө башталды. Бул алтын доор, бул акыркы заман деген ушул да өзү. Ошондуктан ана мен айткам го, мына кудайлар көбөйүп алган, Папа Римский, Европадагы самолет бар экен, менчикпи, баягы бөлүнгөн. Отурчу орду бар экен, аны ошентип сыйлап керек болсо шакегине колуна чейин өбөткөн. Айттым го, мен жөнөткөнчү 19-жылдары айткам, мен жөнөткөн вирустан, куюндан, булуттан сактасынчы анда күчтүү болсо. Сактай алган жок го, мына Италия каптап кетти. Эски исторический жерлери жоголуп кетти керек болсо. Великобританиядагы королева өлүп кетти го бир 2 күн мурун. Жаңы Кудай ошентип иштейт да. Демек, адам жана мен айткандай Кудай башаттагы деңгээлине өсүп жетмейинче жоюлат. Биринчи кырсыктайт. Баягы бак деле бул жаныбар го. Биринчи куурайт. Суу барбай же күн тийбей. Анан бир күнү кыркып кетет да, ошол сыяктуу биринчи куурайт. Куураганда ошо кырсык, кыйынчылык, оору жана башка болуп духу түшөт, өзүн жоготот, үмүт өчөт. Анан адамдарды ошол эми адамдын анатомиясы астрология ролун аткарып калат жаңы доордо. Анатомия өзү астрологиядан жаралган, ошо энергиядан, энергиянын эненин ичинде. Бирөө сөөк салган жок да жерге. Бирөө же кан тамыр кылган жок, же бирөө жүрөктү салган жок. Хирург же да бир аппарат. Ошо энергиядан жаралат. Энергиядан жаралган үчүн ошо боюнда бар аялдай уктайсың дегендей, кош бойлуу эне уйку тартат, энергия басат. Боштондукта болсо, көңүлү тынчык болсо жакшы бала төрөлөт. Кысылуудагы жаалачылыкта болсо, байланып алган болсо, инвалид бала төрөлөт. Энергиянын далили ошол. Анан эме ааламдан Кудай буйрулуп келсе жерге, ата тег арбай мага жүгүнүп келсе, буйругумду аткарып атса, от суу таш аба кул болуп кызмат кылып атса, адамзаттын кабыл албай койгудай акысы жок. Мага Кудай деп мени ишенишинин деле мага кереги жок. Мен Кудай катары эми жалган дүйнөнү жое берем. Ар бир адамды бул энергия катары болгондуктан, энергия деген жан да. Баягы электроэнергиядан ар бир үйгө түшсө свет болуп, жарык болуп, жашоо болуп тургандай, бул энергия деген сөз деле ошо электроэнергия болуп атпайбы? Ал зым турат, же барбы энергия же жокпу билбейсиң го. Ошо сыяктуу эле бул энергия проводсуз эле келет. Ошо менде эмне чечим болсо, ошо адамзатта анткени энергия катары, ошо провод сыяктуу энергия катары иштей берет. Эми ошо адам өзүн таанып, мен периште экенмин жаралганда, менин жаным ааламдан келиптир, таным аткаруучу экен деп кызматын кылгыча, ошо жаңы Кудайга кошулуп, эскичиликтен чыгып, сыйынууну токтотуп, башатта жаачылар жамгыр жаадырган дегенде, эми ал жаратуучулукта, ал сыйынып жараткан жок да, жаадырган жок да. Ошо кыргызчылык, шаманчылык, теңирчилик дегендей баланын тушоосун кесип жаратып алган, бата менен жаратып алган, назары менен жаратып алган, мазары менен жаратып алган, мазар, Чештебе мазары, Талас Ордо мазары дегендей. Ошон үчүн сыйынуудан эч нерсе жок азыр. Сыйынып, тиленип, ал бир Кудай эне так окшош.
сурана берген менен келип алып үйлөнүп жайланып бөлүнгөндөн деле келип ата берчи десең жакпайсың да апа берсе. Өз оокатың өзүң кылып, өзүң жаратып, өзүң эне таба болуп, өзүң боеп, өзүң көрүп жашасаң жагасың да. Ошо сыяктуу эле ата деген ошол, арбай деген деле ошо ата. Анан ошондуктан кыргыз эми ошо өзүн тааныгыча кырсыктай берет. Кудайын тааныгыча, өз ордуна отургуча, адамдын таны бул дүйнөгө өзөк өстүрүүгө, анан кызматка гана келет. Бул дүйнөдөн адам өлгөндөн кийин башка дүйнө бар. Бирок ошо Куранды ошол кездеги же башка Библия жана башка ыйык китептердеги ошол кездеги адамзаттын аң сезимине гана жарактуу бергендиктен бүгүнкү күндө алар жарабайт. Ал ошол китептерде өлгөндөн кийин көрдөбөй иш бар деп бир убакта байыбы би өлсө күң аялды кул болсун деп да бир эркекти өлтүрүп көмгөн күндөр болгон. Эми аң сезим ошо болсо ошондой кылган да. Эми аны моюнга алыш керек, жок дегенге болбойт. Болгон бул легенда эмес, бул история. Керек болсо ошол оокаттарын көмгөн тарелка кашыгына чейин ошо жакта жашоого деп. Жок, андай эмес. Тан өлөт. Тан кыркка окшош бүттү, түгөдү. Бир тонго окшош адам жанагы аял төрөгөндө, эне төрөгөндө деле тону кошо түшөт. Тонду баланын тону. Ал эчтекеге жарабайт го. Ал курсакта кезде тон болуп берди, сактап берди. Кысмат кылып берди. Тондун ичинде тан жаралды, тан жүрдү. Ошол сыяктуу бул дүйнөдөн адам өткөндө дагы ошо тону, могу таны калат. Иштеги тон калгандагыдай кысмат өткөндө. Иштеги энергиясы жана асманга кетет. Дагы асманда 7 катар аалам бар. 7 катар дүйнө бар. Жерде 7 катар дүйнө бар. Адам уш жерден же асманга кетет 7 катар дүйнөгө, бу жерде кызмат кылган болсо, бу жерде өзөк өстүргөн болсо, элге пайдасы тийсе, ааламдык ишин кылса, фарз милдетин аткарса ааламга кетет. Же болбосо 7 катар жерге түшөт. Ал эмне деген сөз? Бадалга айланат жаны, бакка айланат, жанагы чөптү жулба мунун да жаны бар дегендей чөпкө айланат, итке айланат, битке айланат. Бул туура. Бу жерде бир ошо иттей болуп эле шимшиңдеп жүргөн жанагы пёстор, кошоматчылар, кайсы саясатчынын болбосун, ошолор итке айланат. Бу жерде мителер маймылга жабышып итке айланат. Аалам энергия ошончолук так. Ататек арбайлар бар. Муну жок дебей эле айланайын. Балекет молдокелер болсоңор дагы. Адамзатты Алла өзү башкарбайт. Теңир өзү башкарбайт. Анын астында күчтөр бар, 7 катар аалам. Адамзатты сени мисалга, сенин ататек арбагың башкарат. Ошон үчүн мен сүйлөгөндө мен бу жерде эле отурам го. Башка аткаруучу энергия ататек арбайлар бар, ошо ичине жан болуп кирип, жакшы болбосо зарвет сгорит запчасти дегендей жарбайып ичин өлтүрбөйүп ошондой кызматта кылат. Жакшы болсо анын таны өйдөсү. Ошон үчүн ататек арбак бар. Арбак тирүү, сен аны көрө албайсың. Арам акыл оюңду жоя албайсың. Андан көрө көөдөнүңдү көктөндүр. Бул акыркы заманда арбай менен адамды бөлө албайсың. Анткени адам улуулук өткөндө арбайдай аң сезимге ээ болот. Мен Кудайдай аң сезимге ээ болуп таным, ошо кызматты аткаргандай сен эртең арбайдай кереметиң иштеп жаачы болуп жамгыр жаадырасыңбы? Арбайдай болуп бата бересиңби? Арбайдай болуп улуулукка үндөйсүңбү? Эскичиликтен чыгарасыңбы? Энергияң, касиетиң ошол. Ошондуктан эми адамзат дагы эмне кылыш керек дегенде, бул жаңы доордо
аял эркек деген жашоого түшүп алган, ошо аял эркек деген жашоодон түшүнүктөн чыгып, мына могу таныбыз бул дүйнөгө периште катары, өстүрүүчү катары, могу табиатты кароочу, коргоочу катары гана келген болсо, майдаланып, ошол мындай бир маймылдан жаралган адамдарга окшоп, жанагы окумуштуулар айтып атпайбыз, маймылдан жаралганбыз деп бир улуттарды. Обезьяны оспа деген каяктан чыгып атат? Кыргызстандан чыккан жок да. Ал ошо обезьянга окшоп эркек менен эркек мамиле кылат деген не деген жашоо бул өзү бүгүнкү күндө. Ошолор барган мончодон, алар кошулган, контакты кылган жерден чыгып атат. Ошол чөйрөдөн. Анан ошо ойлонсоң, обезьяндардын ошолордун арасынан анан Кудай чыгат беле, кайра карап отурсаң мындай калыстык менен да карайлы. Ошо сыяктуу эле адам ошончо артка аябай түшүп кеткен, ошолордон үлгү алып алып, жанагы ЗАГСга отуруп, менчиктешип, бирин бири чектеп турмуш жашоодо. Ошо ааламдын роолун, периштенин, арбайдын, духтун, улуулуктун роолун аткарчу тело, тан, жан, кан ошол аял эркектин роолун аткарып алган. Жаңы доордо аял эркек болуп жашаганга болбойт. Ал эмне деген сөз? Ал ошондой түйүшүккө түшпө. Өлүм неге өлтүрүп койду? Кеткен аялын өлтүрүп койду. Кысканычтан, эмоциядан, сагынычтан. Эмнеге өлтүрдү? Ал аял эркек болуп алган үчүн өлтүрдү. Ал эмне аял анын душманы беле? Же эри анын душманы беле? Ачуу менен өлтүрүп койдум, анан 17 жыл, 15 жыл соттолдум деп атышат да мисалга. Аны өлтүрбөй эле кетип калбайсыңбы? Боштондукка чыгып кетип калбайсың? Бир аял сүйлөп атат да мисалга. Ал деле өлбөйт эле, сен деле 15 жыл түрмөгө отурбай эле боштондукта жүрөт элең. Көрдүңүзбү? Каяка түшүп кеткен, аябай ылдыйлап кеткен. Анан мына өлүмдү ким жаратты? Ошол турмушта аял эркек болуп жашаба дегенди айтып атам да. Кырларын. Аял эркек жашоодон ким бакыт таап атат? Бүгүн айтыңыздарчы, могу бактылуу деп. Жок. Бая свадьба, жакшы той болду, андан кийин эле уруш талаш. Аркасы жок. Бир-эки баланы жетелеп алып келди, эне атасын куурат, өзү мигрант болду. Өмүрү ошо майда түйүшкө түштү дагы, ааламдык эч кызматты аткарбады. Аалам жөнүндө керек болсо ойлонгонго убакыт болбой калды. Анткени тело, тан, жан, кан бир нерсе менен занят болуп калды. Байланып калды. Ошондуктан тан азыр аял эркек ролун эмес, аалам ролун, улуулук, дух, арбай ролун аткарыш үчүн турмуш курба деген сөз пендечиликке байланба. Периштедей бол. Керек болсо төрөбө деп. Турмуш курсаң курарсың, мүмкүн эгиз катары. Бириң каражат таап келерсиң, бириң мага окшоп элчилик кыларсың, өстүрөрсүң, мындай коштоп, колдоп. Эрди катындай бирин уруп эмес, бирин кордоп эмес. Эгиздей. Мисалга, менин жаным ааламда болгон, эгисим, таным бу жерге жаралып келген. Ошо коштоп, колдоп турган. Эгиз деген ошо да жанагы Асан Үсөн экөө бир төрөлүп калат. Эгиз деген бекеринен эмес да. Ошо сени энерген асманда калат, ошо эгиз деп аталат. Ошол сыяктуу асмандагы эгизиңе карап жашагандай, сен дагы жерде ошондой мамиледе бол, бирок төрөбө. Мына бүгүн жан Кудай, ааламдан буйрук, төрөбө деп чыктыбы? Төрөсөң, бул мындай бир өткөл болуп атат да, кое тургулачы дегендейчи. Кое турсаңар бир аз дегендейди түшүндүргүм келип атат. Анткени бул өткөлдөн өтүп алалы, субайт салт өтүп алалы, кысмат кылып өтүп алалы. Ошо периштелик, арбайлыкка жетип алалы. Ошо гени жетилген адамдан арбай периштеликке жеткенден эртең төрөсө антаген төрөлөт дейт, бир шундуктуу бала төрөлөт. Могу аял эркектен, пендеден кайра эле пенде бир начар бала төрөлөт болуп атат. Ошондуктан аял эркек болбой, ошол бир турмуш курбай, турмуш деген ошо бир ызы-чуу майдага түшпөй, акчанын артынан түшүп аласың, эптеп оокат кылайын деп. Жалгыз башың болсо сен кайда болсо батасың да, энерге болсо сени коштоп колдобойбу, эркегиңби, аялыңбы?
Ошондуктан бул эми чындыкты айтып койбосом болбойт да, мунун баары чындык. Чын эле өлүмдү ким жаратты? Кырсыкты эмне жаратты? Ошол турмуш. Кыжаалачылык, эмоция, мындай бир экөө бар. Мисалы, оң колуң кут болсо, сол колуң кул. Ошол сыяктуу же ак кара деген сыяктуу куттар бар жерде, анан кулдар бар. Ошо кулдар эл башына туруп, ошо өзүнүн эле бир жолун көрсөтүп атат. Өзүнүн саясатын жүргүзүп атат, өзүнүн кызыкчылыгын жүргүзүп атат. Куттар эми көтөрүлчү мезгили келди. Актар дейбизби, ааламдык адамдар дейбизби, улуу кыргыз дейбизби? Ошондуктан мындай жаңылыкты болушун беришим керек экен, себеби мен ушул адамдын кара куш мээси аалам ролун аткара алат дейт. Менин башым башкача иштейт. Мисалга эски Кудай мындай чечкен болсо, анатомия ролун аткарган Кудайдын, анын башы иштеп, ошо жанагы бош жаткан кара куш мээси иштеди дегендей, күн баш болду дегендей, анан башы менен чечип, ошол көзүм көрүнүш көрөт, кулагым үн угат, көкүрөгүм сезет, анан ошонун баарын таразалап анан жеткирем. Анан ошол акыркы көрүнүштөрдө, акыркы ошол сезимдерде, акыркы мээден чыккан чечимдерде ошол көрүп атам. Бир журналист бала келиптир, анан велосипедимди айтып атат. Мен велосипедим бар, велосипедте дөңгөлөк узкий, германский, анан ошол айтып атат, бул широкий болуш керек да депчи. Анан широкий деген бир эме чоң нерсе айтылыш керек деп. Анан мындан ары аалам жеңди, ак үй бош калды, аалам Арсеналайдын гана закону жеңет. Сооронбаев менен тең мен теледебатка чыгып кандидатурамды койгондо бир телевидение сурап калды, эми баягы утулдуңуз кандай болду депчи. Анан мен айттым, Сооронбай уткан жок, мен уттум десем таң калган да. Кандай сиз уттуңуз, ал утпады, өтпөдүбү дейт. Анан жок, мен ааламмын да. Мен аалам катары уттум. Менин ошол жерге чыгып, жөн эле ааламды сөзүп айтып койгонум эле уттум. Ал баягы биринчи раундда ал утту. Мен уттум, аалам утат, анан адам утму, пенде утмак беле. Анан чын эле эгер утса бир суроого турат эле да. Анысы кандай, азыр аалам утту. Ак үй бош калды, мен көрдүм, эч ким жок азыр. Менин бухгалтерим революция кылып коюптур. Эми ак үй бош калды дегенде менин бухгалтерим менин эсебим, математикам, оюм. Ошол жалган дүйнө бүткөнүн, адам периштеликке жетерин, Кудайдын келгени, жердеги жанагы корольдордун өлүп атканы, ошондо айткам дейм, булар Кудай болбоду өзүнчө. Кудай болсо анда сактасынчы деп Великобритания не болуп кетти мисалга. Ошо сыяктуу биздин ак үй бош калган жок. Дүйнөдөгү ак үйлөр башкарбай калды да. Арстаналай башкарып калды, жаңы Кудай башкарып калды. Ааламдын буйругу аткарылып калды. Ааламдан буйрулган адам аткарды. Кыргыз ааламдан келген өкүл, далилдери, ааламдык дастандары, байланышканы, ааламга карап жашаганы, салттары, макалдары, турган турпаттары дегендей ошо кыргыз башкарып калды. Кыргыз жеңди. Эгер кыргыз өзүн тааныса, энелер жеңди эгер энелер, аялдар жеңди эгер аялдар өзүн тааныса. Ошондуктан мындай болушун айтпасам, анан ошол мындан ары жалаң жеңиш болот, ааламдык жеңиш болот, чындык жеңиш болот, жалган дүйнө бүтөт. Анткени ошол жеңиш деген да бир аяшыбыз бар эле, ал эшикти ачып атат. Анан мага айтат, мага 20 размер широкий дөңгөлөк берсең болмок дейт. Мен ойлонум, буга мен дөңгөлөк бердим беле деп. Эми дөңгөлөк жолда. Ошентип бул баардык нерсени ошо широкий, чындыкты, баягы болушун айтпасам болбой калды. Ошол мээмде дагы, оюмда дагы, байланыштарда дагы ушул болуп атат. Анан эми ааламдан буйрулган Кудайды кабыл албай калганга адамдын укугу да жок. Мени адам катары көрсөң, сен ааламды кара, ааламдагы ата тег арбайдан сен алсызсың, күчүң жок. Немис басып алып аткан жок азыр жерди. 41-жыл, 45-жылкыдай.
Кытай басып болуп аткан жок. Азыр ааламдык чыныгы күчтөр басып алды. Алар басып алса демек жерде ошо ааламдык чындык жашоодой, Алла жашаган жердегидей, периште жашаган жердегидей жашоо ушул жерде уланат. Демек периштелик, арбайлык сыпат баары ушул жерде болот. Ошентип Кудай жалгыз, булар саналай. Ал жан экен, эми танды кийди. Тан астрология, ал астрология экен. Анатомия анын ролун аткарат экен. Ошо психологияда мен жашайм. Ошон үчүн булут жөнөтөм, вирус жөнөтөм, коюн жөнөтөм, оору жөнөтөм, кырсык жөнөтөм. Эмнеге кырсык, оору жөнөтөм десем, кырсыкпаса адам кызматка өтпөйт, бая жаман айтпаса жакшы жок дегендей. Өлүп кетет да 70% адам десеңиздер, өлүп кеткени да бул дүйнөдө жакшы экен. Себеби же ит-бит болуп оордун табар, оорду ошол болсо, же ааламдан оордун табар. Бул дүйнө өзү тозок, билбесең заман тозок, билсең заман жомок бейиш. Ошо билбегендер, кереги жоктор бул дүйнөдөн ылгоо болот. Ошондуктан Кудайды жакшы дейбиз, дечүбүз эски түшүнүктө деле. Бирок Кудай дающий, забирающий дегендей, берүүчү да Кудай, алуучу да Кудай экен. Бул Кудай ролун анатомиянын аткарышы деле өзү жеңил эмес экен. Аябай көп көрүнүштөр керек, көп байланыштар керек, көп ойлонуулар керек, көп жыйынтык чыгаруу керек. Анан бул өлүмдү, кырсыкты менин буйруганым, мен анатомиям аткарбаса аткарылбай калат да, мен анатомия такалып атат да, анан көрсө, анан өзүмдү ойлодум, ошо эски Кудай ачуусу келсе жерди астын үстүн кылып салмак экен. Ал аябай жаман Кудай экен, забирающий. Бог тебе судья дегендей, Кудай өзү сот экен. Сотто өлүм жазасы бар да, сотто оокатын алып коет, түрмөгө салып коет, чектеп коет, байлыгын алып коет, бийлигин алып коет дегендей эле, жан Кудай да ошон үчүн жана Сооронбайды сезонун бүтүрүп коем, тактын өткөрүп бер, кыргыз кутулуп калсын дедим эле, болбоду эле. Тактын алды го, акка өткөрбөсө каралары алды кара күч менен. Бирок кыргыз кутулбай калды да, эң жаман жери. Кыргыз бүгүнкү күндө тутулуп атат да, кайнап атат да кыргызчы. Бирок барыбыр аалам жеңет. Бир убактылуу кайнатсын, анда эмне кылабыз эми, болуш ушул болсо. Ошон үчүн кыргыз деги эле улуу кыргыз ошо чыныгы сөздөр, чыныгы иштер, чыныгы күчтөр менен сакталат. Чындык, мен сүйлөп аткан чындык, менин кылып аткан кызматым өзү чындык. Анан чыныгы күчтөр аткарып берет. Силер дагы ошол чыныгы сөздү сүйлөсөңөр сакталасыңар, чыныгы күчтөр сактайт. Чыныгы кызматыңарды, бул кызматка келиппиз. Анатомия, ошо чыныгы кызматыңарды аткаргыла. Анан адамзат ошону эмнеге кырышым керек? 70% однокомнатный квартира меники экен да, менчик экен. Бул жер шаар однокомнатный квартира экен. Чын эле келесиң, квартирага келесиң, бир жерге барсаң, квартирага турасың, 1 жылбы, жарым жыл бишиң болсо, анан көчүп кеткендей эле. Одна деген эми бирөө эле экен деген сөз да. Анан ошол жерге 20 жашап алыптыр. Анан 6 эле жашашың керек деп, анан ошондо 70%-ин кетирип атам да. 20-нын 10% 3-ө, дагы 10% 3-ө 6 эле калды. Ошол сыяктуу анан эмнеге мындай болуш керек экен десем, бир кезде адам жаралып келгенде баатыр болгон, кайтпаган, коркпогон, жер үчүнбү, эл үчүнбү, чындык үчүнбү? Азыркы жаралып келген адамдар коркок, чындык жок. Улуу кыргызда эмне деген сөз бар? Сөзгө жыгылат, сөзгө жыгылбайт бизде. Сөзгө сынат, сөзгө турат, сөзгө да сынбайт, сөзгө да турбайт. Илгерки кыргыз ачка турса дагы калыстыгын айткан, кайтпаган, ааламды сатпаган, абийирин сатпаган, намысынан кетпеген, ары бар болчу, арбай дегендей ары бай болчу. Арың барбы дегендей, жаның барбы дегендей, жаны бар болчу.
Анан бүгүн болсо калыс сөзүн айтып чыга албаган үчүн көчөдө бардак болуп атат да, уурдап атат. Уялбай эле жөн эле калыптан айтып коюп эле. Анан бирди көрүш керек экен да, кайра башатка кайтыш үчүн. Ошол чындыкка жетмейин, чындык сөз сүйлөп, чындык кызмат кылбагандан кийин демек кырсыктап кете берет экен да. Мына мен чыныгы сөз сүйлөп атам, мени эми Кудай алалабы? Мен Кудайым деп чыкканда бир динге берилип алгандар айтып чыкканда, муну Алла өзү жасалайт деп. Аллаң менмин, Аллаң. Мен айткан болуп атат го көрүнө. Аллалап жүргөн адамдардын асты не болду? Уят болду. Мазак болду. Тиги дүйнөдө кыздар төрөйбү десе төрөйт деп, күйөөгө тийеби десе тиет деп. Ал дүйнөдө аял эркек жашоо жок, ал жан, ал жакта жандар жашайт. Аякта улут да жок, аякта дин да жок, байлык да жок, бийлик. Мо жердик жашоонун бири жок. Ошон үчүн алар жерге түшкөн үчүн азыр жерде дин жоюлат. Алар жерге түшкөн үчүн эми улут деген түшүнүк жоюлат, улуулук деген гана түшүнүк калат. Алар жерге түшкөн үчүн ошон үчүн байлар жоюлат. Анткени аякта байлык жок. Алар жерге түшкөн үчүн бийлик жоюлат, жөнүн улуулук калат. Улуулук өстүрүүчү эле бир иштер калат. Алар аякта өлүм жок. Ошон үчүн жерге түшкөндө өлүм жоюлат. Өлбөстүк пайда болот. Энергия кийип болсо тан кысылбаса, кыжаалат болбосо, нерв болбосо, аял эркек жашоосун тартпаса, анан жоюлат да. Машинаны деле коюп койсоң тура берет да, 100 жылда 200 жыл. Уруп берсең 3 күндө түгөтүп келбейсиң, баары жоготуп металлонго тапшырып. Тан деле ошондой да. Мына уят болду ошондой бир белен деп чекесин тырыштырып нерв болгон киши сүйлөй берип аты жөнүндө ким билбейм. Ошон үчүн мындай кара куш мээ деген ошол. Ошон үчүн кыргыз күнбаш деген. Чындык болсо болсун, күлсө күлдү, мага бир кезде Кудайым деди. Эми күлсө күлсүн. Эми күлөттө ошо чындыкты айтпай коюш керекпи? Соке соттойм деп иш козгоду. Айланайын, Кудайды соттоочу сен кимсиң? Тергөөчү чакырайын дейт. Мен барбайм дедим. Мен барсам, могу эли жердиңерге сот жүрүп кетет, чатак болуп кетет десем. Анан кийин түшүндү окшойт. Дайыр тергөөчү айтты, байке ошо сизге иш козгогонум, мен балам ооруп атат, кечирип коюңуз мени депчи. Мазарга барып, мазарды соттогону барбайт да. Мазарга сыйынганы барат, тиленгени барат. Ошо сыяктуу эле адам Кудай, адам Олия. Олиядан суранганы барат. Султандардын киносун карасаңыз, ошол бийик аалам жөнүндө түшүнүгү бар адамдардан барып түшүн чечмелетип атат. Ошолордон барып чечим чыгарып келип анан өлүм жазасына буйруп атат. Анткени өзүнүн укугу жок, хан болуп турса дагы. Ошолордон барып туруп, аябай бир кысталууда, мындай чындыкка такап туруп анан кеңеш алып кетип атат. Анысы кандай эми? Соттоп көрсөң, мындай соттолор бекеми. Нурдан жаралган дегендей, мен жашоомдо көп нерсе болгон. Бир шүмүшк балдар уурдап кеткен, бир мындай бир замандарда, ошондой заман болгон убакта. Кечке жетпей алардын колунан чыгып кеткен, өздөрү камалып калган. Дагы бирөөлөр ошо баягы эми ушуну көрүшүм керек, ошо үйгө кирип кошо кармашып калсам, бутум ок тийген, аткан. Өлбөдүм. Камап коем деп камалбадым. Көрсөм бул ааламдын адамын, ошо балдар кийин өлүп кетти, үй бүлөсүнөн 3-төн 4-төнчү жашоодо. Ошондуктан мындай жана кыз баланы өйдө отургуз, кыздын 40 чач жулук дегендей, силер касиетти түшүнсөңөр, мындай кара күчкө барбайт элеңер. Кара күч менен башкарбайт элеңер. Касиетти түшүнбөй атасыңар. Сенин байлыгың эмес, керек болсо акыры мо жаныңа таныңдын, көтөрүп жүргөн таныңдын пайдасы тийбей калышы мүмкүн. Жаныңды сактап калайын десе, таның ооруп туруп алса, сенин байлыгың да жардам бербейт. Ошон үчүн тетир заманга түшүп алган адамдарчы байлыкка карап, жок. Сен жанга кара, жан кайдан келген ааламга кара. Баягы ата журтуң, кайын журтуң деген, тага журтуң дегендей, сенин журтуң аалам. Ааламга кара, ошо жактан келгенсиң, ошо жакка барасың. Башканын баары однокомнатный квартира ал, келесиң, кетесиң. Ошондуктан мындай чындыкты айтып,
эми ошо мезгили келди. Аябай элдин да энергиясы толду. Элдин энергиясы адамзаттын мындай жетилүүсү болбосо Кудай жерге түшпөйт эле. Ошо жетилген үчүн анан эми жандар киет. Эми чындап революция болот Кыргыз чергесинде. Революция деген башка бир түшүнүккө өтөт. Мисалга Ленин чындап революция кылганда. Революциядан кийин байлар жоюлган, эски бийлик жоюлган, эски түшүнүктөр жоюлган, эски чектөөлөр жоюлган, жаңыча мектептерди ачкан, жаңыча садикти ачкан жана башка. Муну революция деп коет. Башка бир нерсеге өткөндү. Эволюция деп коет. Башка бир этапка өткөндү. Ансыганда эми ошо байлык деген эски сыйынуу, эски дин, эски меменсүүнү, эски бир түйшүк тартуудан эми адам чыгат. Бул ошого Ак үйдүн бош калышы ошол эгемендүүлүктүн астында болду да. Эгемендүүлүк өзү жөн күн эмес да. Эгемендүүлүк күнү Горбачев өлүп кетти да. Эми бул көктүн буйругу да өзү. Бир кезде ал эле Кудай болуп турганда 15 союздук республиканы башкарып. Ошондуктан мен өз билгенимди кыла берем. Бул дүйнө менчик. Мен билгенимдей башкара берем. Мен бирок каалоом ошо жакшы күн. Башатка кайтып алсын, периштедей болсун. Жаңы доордо жаратуучулук пайда болот адамдын. Өлбөстүк пайда болот. Улуулук сыпат пайда болот. Боштондук рамкага түшүп алган адам ар кандай байлыкка, бийликке жана башка байланып, боштондук пайда болот. Түбөлүк, ошо унчукпастык. Бул сөздөр өзү сөз, бул илим, бул өстүрүү. Акыры адам өскөндөн кийин сөз да калат. Только энергия иштеп калат, ой иштеп калат. Эми болушун, Кыргыз эмнеге кырсыктап атканын, дүйнө эмнеге мындай болуп атканын, кандай жашаш керек экендигин бердим. Эми мындан ары ошол мына түндүк Арстан Алай такка турганда угуктар уланыш керек делет. Мындай журналисттер, калыстар, кыргыздар, арбайлар, окумуштуу тарыхчылар кириш керек. Эми ушулар кырсыктап баштайт. Ушулардын кызмат кылчу мезгили келди. Журналисттердин, саясатчылардын Арстан Алайдан келип багытын алып, аны элине, улутуна, мамлекеттерине жеткирип болбосо, мен упуратып кете берем. Калысхан Кудайдын көчүрмөсү дегендей хан деле ошо кудайлык сыпат болгон да бир кезде. Калыс болгон, тегиз болгон, керек болсо ошол чынчыл болбосо, бурмаласа өз баласын даргаскан көрүнө эле. Калыстык деген ошол да, чынчылдык деген. Ошо сыяктуу эле эми ошо Кудайдын мыйзамы иштейт да, ошо Кудай буйрулган адамдар Кудай тиги хан болуп калат. Анынга көнбөскөн адамдар баягы мазак болуп, уят болуп, осол ишке туш болуп, денеси муздап, өңдөрү карарып өлүп кете берет, куурап калат. Бар болуңуздар.